Урматтуу мекендештер, жалпысынан өткөн бир сутканын ичинде Жалал Абад областынын аймагында жалпысынан 15 кылмыш катталды. Анын ичинен 13-ü өздүгү менен катталган кылмыштардын ичинен 4 кылмыш Жалал Абад шаары жана Созак району боюнча катталды. Катталган кылмыштардын арасында өзгөчө оор кылмыштар катталган жок. Ошол эле мезгилде коменданттык саат эрежелерин бузган жалпысынан 15 жаран кармалды. Алардын ичинен 10 жаран Жалал Абад шаары жана 4 жаран Созак району боюнча. Жалпысынан азыркы мезгилде коомдук саясий кырдаал жана криминалдык абал толук туруктуу. Рахмат. Ниязбек мырза, сизге суроо. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын функцияларына токтолуп өтсөңүз, сиздердин милдеттериңиздерге кандай жумуштарды аткаруу керек? Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин Жалал Абад облустук бөлүмүнүн функцияларына керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо, монополияга жол бербөө жана базарларда болгон конкуренцияны өстүрүү болуп эсептелет. Дагы бир суроо сизге. Негизи эле ошол элге маалым болгон азык-түлүктүн 11 түрүнө жыл башында баа коюлабы? Анан мыйзамда кандай гана кырдаал жаралбасын, ошол баа жыл соңуна чейин кармалышы керекпи өзү? Мыйзамда кандай? Ошол 11 бааны дагы айта кетсеңиз. Мыйзам чегинде эгерде баалар 20% көтөрүлүп кеткен убакта өкмөттүн токтому чыгат. Ошонун негизинде мына марттын ортосунда баалардын кескин көтөрүлүшүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 155-чи токтому менен социалдык жактан маанилүү тамак аш продуктыларынын айрым түрлөрүнө мамлекеттик жөнгө салуу киргизилген. Биздин бөлүм ошол токтомдун негизинде тамак аш продуктыларынын 11 түрүнө максималдык деңгээл коюлган. Булар биринчи жана экинчи сорттогу ун, нан, 2,5% майлуулуктагы пастерленген сүт, өсүмдүк майы, каймак майы, уй жана койдун эти, кумшекер, күрүч, макарон азыктары, тооктун эти жана картошкага максималдык деңгээлдик баалары коюлган бүгүнкү күндө. Канчадан коюлган айта кетсеңиз бааларын? Биринчи сорттогу ун бул 1 килограммы 33 сом 50 тыйын, же болбосо 50 килограммдык мешоктуку 1675 сом. Экинчи сорттогу 24 сом 1 килограммына, же болбосо бир мешогу 1200 сом. Нандыкы 47 сом, сүттүкү 65 сом, майдыкы 90, каймак майы 420, эттики 360, кум шекердики 46 сом, күрүч 80 сом, макарон азыктары 55 сом, тоок жумурткасы 83 сом жана картошканыкы 40 сом. Рахмат. Комендантка суроо. Азаттык радиосунун журналисти Руслан Калматовдон 15 апрелден өзгөчө абал узартылса, комендант тарабынан берилген уруксат кагаздары, пропусктар узартылабы, азыр колдонуп жатканыбыз же дагы кайрадан жаңыдан алууга туура келеби деген суроо. Урматтуу мекендеш, азыркы мезгилде комендант саат узартуу же токтотулабы эч кандай маалымат жок. Эгерде кошумча маалымат болсо, сөзсүз гана ал жерде пропуск маселеси боюнча биз кошумча маалыматтарды сиздерге жеткиребиз. Рахмат. Алибек Таштанов деген жараныбыздан Ниязбек мырза, сизге суроо. Өкмөт бийликти берсе деле толук кандуу иш жүрбөй жатат. Шаар менен Созактын ичинде бир эле товардын баасы ар кандай баада сатылып жатат. Мисалы, ундун баасы кайра асман чапчыда. Доллардын курсу шылтоо 20-25 сомдон сатылып жаткан картошка бир күндө 40 сом 45 сомго көтөрүлдү. Элге тереңирээк маалымат берип өтсөңүз булардын баалары боюнча дейт. Ага эмне себеп? Баалардын бул базарда сатылышы сөзсүз түрдө бир баада болбош керек. Бул базар рыногу деп эсептелет. Ошондуктан ар кандай баалар боло берет. Бирок бул биздин бөлүм тарабынан белгиленген максималдык деңгээлдеги баадан ашпаш керек. Картошканыкы бүгүнкү күндө бая жогоруда айтып кеттим, 40 сом белгиленген. Бунун себеби оптовый поставщиктердин бааларынын кымбаттыгына байланыштуу. Мына бүгүнкү күндө айтсак, Созак районунда 208 азык-түлүк соода кылуучу түйүндөр бар. Жалал Абадта 3 базар, 25 ири соода түйүнү жана 27 кичи дүкөндөр бар, киосктор дегендей. Бардыгы болуп 55 түйүн бар. Ошонун бардыгы бүгүнкү күндө иштеп атат. Биздин кызматкерлер тарабынан
белгиленген бааларды көтөрүлүшүнө жол бербөө иштери жүрүп жатат. Кайрадан эле сизге суроо, Регион телеканалынын журналисти Өткүрбек Рахмановдон бааларды көзөмөлдөө ишин кайсыл тартипте алып барып жатасыздар? Базарларды да карайсыздарбы же бир гана соода дүкөндөрүнбү? Базарда башка дүкөндөрдү башка баа болуп жатат дейт. Базарларда жана соода түйүндөрүнүн баардыгында бирдей эле каралат. Азыркы күндө 3 эле шаарыбызда 3 эле базар иштеп жатат. Жана калган азыр жогоруда айтып кеткен соода түйүндөрүн дагы каралып жатат. Рахмат. Жеңиш мырза, сизге суроо. Милиция жана аскер кызматкерлерине кошумча акча төлөнөт дедиңиз эле. Төлөнүп жатабы? Канча сомдон жана канча кызматкерге деген суроосун Регион телеканалынын журналисти Өткүрбек Рахманов жолдогон сизге. Өткүрбек, урматтуу Өткүрбек мырза, рахмат. Мен алгачта бул суроого жооп бергем, азыр эле кайталап коеюн. Мамлекет тарабынан каралган кошумча акча пулдар толук төлөнүп жатат. Бул төлөнгөн акчалар ар бир кызматкердин элеген кызматына, аткарган жумушуна жана званиясына жараша болот. Ошон үчүн акчалар бир аз түрдүү болот. Бирок негизинен бүгүнкү күнү аскер кызматкерлери жана милиция кызматкерлерине кызмат өтүп жаткан жерлерине толук акча каражаттар төлөнүп жатат. Рахмат. Ниязбек мырза, картошка менен сарымсактын баасы аябай жогорулап кетти. Эмне себептен сиздер көзөмөлгө албайсыздар? Качан гана эл баа көтөрүлдү деп дүрбөлөңгө түшүп чыкса гана реакция жасагандай болуп калууда. Алдын ала иш алып барсаңыздар болбойт беле деген суроо келип түшүптүр. Сарымсакка болгон баа мамлекет тарабынан жөнгө салынбайт. Картошканыкын биздин кызматкерлер тарабынан дайыма көзөмөлгө алынып турат. Бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарында картошканын баасы 34 сомдон 38 сомго чейин. Райондорду айта турган болсок, Базар Коргон картошканыкы 35 сом, Кочкор Ата 35 сом, андай эле коюлган баадан өйдө көтөрүлүп кеткен байкалган жок. Рахмат. Жеңишбек мырза, шаар ичинде айрым таксисттер да кымбат, каалаган баасын айтып жатат. Биз кызматкерлер таксиге эле берип коюп жатабыз тапкан акчабызды деген жарандар да бар. Учурда өзгөчө абал киргизилген аймактарда такси кызматынын ишине тыюу салынганбы өзү негизи? Негизи жалпысынан эле бул маалыматты коомчулукка жеткиргенбиз. Кайталап коеюн. Урматтуу мекендеш, жалпысынан коменданттык саат өзгөчө абал киргизген аймактарда Жалал Абад шаар жана Сузак райондору боюнча коомдук транспорт, анын ичинде такси, жеке автоунаа ташуу кызматтары да толук токтотулган. Рахмат. Ниязбек мырза, сизге Чаткал районунун тургуну Каныбек Курчубековдон суроо. Азык-түлүк кымбат баада сатылып жатканы боюнча жарандар кандай чара колдоно алат? Акт түзүшү керекпи же арыз менен сиздерге кайрылыш керекпи? Кайсы жерге кайрылат? Чаткал району алыскы район болгондуктан алар электрондук кайрылуу аркылуу бизге кайрылса болот, же болбосо жергиликтүү бийликтерге кайрылса алар бизге жөнөтүшөт. Электрондук дарегиңиздерди айтып койсоңуздар, эфирден пайдаланып. Жалал Абад @mail.ru. Рахмат. Азаттыктын журналисти Руслан Калматовдон суроо. Өзгөчө кырдаал киргизилгенден бери канча соодагер же ишкерди негизсиз баа көтөргөн боюнча жоопкерчиликке тарттыңыздар? Эгер болсо, алар эмне сатып иштегендер жана бааны канча пайызга көтөргөндөр? Эгерде андай болбосо, эскертүү менен гана чектелип жатасыздар дейт сизге Ниязбек мырза суроо. Бүгүнкү күндө чаралар көрүлүп жатат. 5 фактыны финансовый полицияга өткөрүп бергенбиз. Жана предписаниялар берилип жатат. Мурда бузуулар кодексинин 218 статьясында штрафной санкциялар 1000 эле сом болчу. Мына 3 апрелде азыр өзгөртүүлөр киргизилди. Азыр ушул коюлган бааларды бузгандарга 10 000 сомдон 28 000 сомго чейин чаралар көрүлөт. Канча адамга салынды ошондо? Бүгүнкү күндө материалдар каралып жатат. Так маалымат жок, мындайча айтканда. Рахмат. Айкипресс маалымат борборунун журналисти Жумагүл Шайкыбадан суроо. Кайра эле Ниязбек мырза сизге. Антимонополия базар бааларын дайым бир аз төмөн айтат. Эмнеге? Картошка, ундун баалары жогору. Бирок сиздерде башка көрсөткүч деп атат. Бүгүнкү күндө күн сайын бааларга болгон мониторинг жүргүзүлүп жатат. Бизде базарда кандай болсо ошол бойдон көрсөтөбүз.
Ошол эле журналисттен Жеңиш Жоробековго суроо. Медициналык тактаманы атайлап алып, шаарга түшкөндөр болуп жатыптыр. Блокпосттордон үйүнө болжолду канча адам медициналык тактама менен өтүп жатат деген суроо. Негизинен медициналык тактама менен бүгүнкү күндө блокпосттордун жалпысынан ортомчу алганда бир 100-150 жан өтүп жатат. Булар негизинен Сузак районунун жогорку зонасынан, себеби Ылдыйкы зонасында райондук борбордук оорукана бар, Жалал Абад шаарынын өзүнүкү бар. Жогорку зонадагы жарандарыбыз ынтымак блокпост аркылуу келип, кайрылып жана өткөн учурлары бүгүнкү күндө 100-150гө чукул. Рахмат. Негизи эле блокпосттордон кирүүнүн айламалын кылган фактылардан мисал келтире аласызбы бизде? Бүгүнкү күндө андай факт жок, себеби блокпосттордо так медициналык көрсөтмөлөрдү, кагаздарны жана жеке документтерин текшерип, иреттеп, анан өткөрөт. Бүгүнкү күндө андай фактор жок. Сизге кайрадан эле суроо. Базарда эл аралап жүрөт, ошого ишкерлер менен келишимдин негизинде азык-түлүктү даректерине жеткирип берүү жагын колго алса болобу деген суроо. Даректүү эми ал маселени биз алгач эле жергиликтүү бийлик айрыкча айыл өкмөттөрү менен штабтын отурумунда карап чыкканбыз. Ар бир айыл өкмөт өзүнүн айыл баштары менен кеңешип, айылдагы соода дүкөн, магазиндерине кандай азык-түлүк керек, жана аларды алып келүүчү автоунааларга пропусктарды алган, жана продукт алып келе турган жарандарды шайлап өздөрү такташкан. Ошонун тизмесинин негизинде биз пропуска бердик, жана жарандарга биздин шаардагы соода түйүндөрүнө келип, айылдарга азык-түлүк алып кетүүгө шарт түзүп бергенбиз толук. Рахмат, WhatsApp аркылуу келген суроолорго Жеңиш мырза, сизге ким? Биз сизге чек ара боюнча суроого жооп алайлы дегенбиз. Атам, апам Өзбекстандын жарандары азыр Алабука районунда турушат. Пропискаларынын убактылары бүтүп калды. Карантин бүткөнгө чейин Өзбекстанга кире алышабы? Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Сурооңуз үчүн чоң рахмат. Эми бул жерде бир тараптуу айтыш кыйын, себеби билесиздер, эки мамлекеттин ортосундагы бир топ келишимдер жана протоколдор бар. Андан сырткары Өзбекстанда дагы бир оор азыркы абал, себеби ал илдет аларда каптап жатат. Ошон үчүн Өзбекстан тарапта чек арасын толук бүгүнкү күндө жапкан. Ошон үчүн мен сиздерден сурамкөдөн тилеп, ушул өзгөчө абал бүткүчө мүмкүн болушунча үйлөрүңүздө отурсаңыздар. Рахмат. Өзгөчө абал жарыяланганга чейин, май айына чейин ошол сиз айткан 11 азыктын баалары кандай болчу? Өзгөчө абал деп айтсак болбойт. Бизде азыр кескин көтөрүлүү деген 14 марттан башталган Жалал Абадта. Ага чейин баалар эч кандай кымбаттоо жок болчу. Ошондуктан монополия каршы орган тарабынан жөнгө салуу жүргүзүлгөн эмес, күн мониторинг жүргүзүп бааны байкап турганбыз. Жыл башынан коюлган да баа? Жок. Жыл бул азык-түлүк товарлардын максималдык деңгээли бул өкмөттүн 155 токтому чыккандан кийин гана коюлган. Рахмат. WhatsApp'тан келген суроо Жеңиш мырза сизге. Саламатсызбы? Менин сурайын дегеним, биз негизи Ош шаарында жашайбыз. 21 мартта Алабукага бир туугандарыбыздыкына келген элек. Эми кете албай жатабыз. Ош шаарына үйүбүзгө кантип кетсек болот дейт. Негизи эле посттордон өтүү боюнча дагы бир ирет маалымат берип өтсөңүз кененирээк. Ооба, урматтуу мекендешим, бул жерде көп деле татаал кыйынчылык жок. Болгон эле сиз келген учурда эгерде жаныңызда өздүк документтери болгон болсо, сиз блокпостко келип, өзүңүздүн документтериңизди көрсөтүп, жагдайыңызды түшүндүрүп берсеңер, ал жерде блокпостто кызматкерлер, жооптуу жетекчилер түшүнүү менен кабыл алып, сиздерге мүмкүнчүлүк берип, өткөрүп коюшат. Рахмат, дагы WhatsApp аркылуу келген суроо. Пропуск 2 адамга берилген эле, ошол өтпөйт деп өткөрбөй атат, ошону чечип берсеңиздер дейт. Негизи пропуск канча адамга берилет? Негизи пропуска айрыкча менин түшүнүм боюнча автоунаа болсо, сөз гана автоунаанын ээсине берилет. Анын автоунаанын техпаспорту, айдоочу күбөлүгү жана өздүк документтин негизинде пропуск бир гана адамга берилет. Рахмат. Саламатсыздарбы? Ден соолук иштериңиздер жакшыбы? Биринчиден муктаж адамдарга жардам берип жатканыңыздарды көрүп мен ыраазы болуп жатамын дейт жараныбыз. Кыргыздын кол сунуп жаткан жигит кыздарына да рахмат. Көп кабаттуу үйлөрдө жашагандыктан азык-түлүк тартыштыгы башталды.
домдо отурган адамдарга да жардам берип койсоңуздар. Жеңиш ага сизге рахмат. Ошондой эле өзүнүн өмүрүн сайып иштеп жаткан милиция менен медиктерге ыраазычылык билдиремин дейт. Көп кабаттуу үйдөгүлөрдүн маселеси экен. Урматтуу мекендешим, сизге да чоң рахмат. Түшүнүү менен, ыраазычылык менен биздин эмгекте баглангандарыңыз үчүн. Негизинен Жалал Абад шаарында ооба 4 шаардык аймактык башкармалыктар бар. Негизинен бул көп кабаттуу үйлөр, билишимче 200-250 чукул үй бар. Ооба, ал жерде жашаган жарандарыбыз негизинен ошол жашаган батирлерине чектелет. Бул боюнча шаардык мэрия тарабынан бир топ иш мерчемдерди иштеп чыккан. Мен ойлойм, тизме жана сиздердин кайрылуңуздар боюнча сөзсүз ар бир жаранга муктаж болгондорго жардам колу узатылып, сөзсүз социалдык жардам көрсөтүлөт. Ала Бука районунан жашоочусу WhatsApp аркылуу бериптир. Ниязбек мырза азыр келип түштү бул суроо. Саламатсыздарбы? Мен Ала Букада жашайм. Макарон 65 сом, картошка 40 сомдон болуп жатат. Караштырып койгулачы дейт. Рахмат. Картошка жогоруда айтып кеттим канчадан белгиленген. Дагы бир кайталап койсоң. Картошканын максималдык деңгээли 40 сом болгон. Андан өтпөптүр. Макарон боюнча биз карап көрөйүк. Рахмат. Саламатсыздарбы? Эмгек өргүүдөн кийин банктагы жумушума чыгышым үчүн Жалал Абад шаарына киришим керек болчу. Азыр мен Таш көмүр шаарында турам. Жеке автоунаам жок. Кандай жолу бар дейт? Биз мамлекеттик кызматкерлерге, мекемелерге жана жеке уюмдарга бүт баарына алгачкы күндөрдөн баштап кайрылганбыз. Иш тартибиңиздерди өзгөчө абал шартына карата дагы бир рет карап чыгыңыздар. Андан сырткары кызматкерлердин автоунааларын азайтуу максатында кээ бир кызматкерлер менен эгер маршрут тарабынан бир болсо, мүмкүн болушунча азыраак автоунааны колдонуп, мүмкүн болушунча кээ бир кызматкерлер башка ошол аймакта жашаган кызматкерлерди чогуу алып келип. Чогуу алып келип турса, мен ойлойм, чөктөөлөргө дагы туура жооп болот. Экинчиден, жол каттамын да азайтабыз. Үчүнчүдөн, кызматкерлердин келип кетиши деле жеңил болмок деп. Азыр келген суроолордон бул. Азыркы учурда менин атым Нуржамал дейт. Нуржамал деген жараныбыздан экен. Жалал Абад шаарында жашаймын. Карантинге чейин үй бүлөбүз менен Шакафтар айылына туугандарыбыздыкына келген болчубуз. Бизге үйгө кеткенге жардам бериңиз. Балдар китептери жок, сабак аткаргандары кыйын болуп жатат дейт. Ооба, Нуржамал айым, бизге дарегиңизди калтырыңыз. Уюлдуу телефон аркылуу байланышайлык. Сизге блокпосттордун өтүү жолунун эрежесин дагы бир рет түшүндүрүп, сизге жардам бергенге биз даярбыз. Жеңиш мырза, дагы сизге суроо. Коменданттык саатта мыйзам бузгандарга протокол толтуруу менен чектелбестен айып пулда сала баштадыңыздарбы дейт АК-пресс маалымат борборунун Жалал Абадтагы кабарчысы Жумагүл Шайковадан. Ооба, мыйзам негизинде биз алгач түшүндүрүштөрдү, экинчиден протоколдорду түзүп 3000 сом айып пулга тартатабыз. Жарандарды негизинен бүгүнкү күнү бир сутканын ичинде айткан болсом, мен жогоруда айтып кеткендей 15 жаран комендант саат эрежесин буткан үчүн кармалды. Алардын ичинен 10 жаран Жалал Абад шаары жана 5 жаран Сузак району боюнча. Рахмат. Түз эфир соңуна келип жетти. Андыктан Ниязбек мырза, микрофон сизде. Урматтуу мекендештер, биздин бөлүмдүн кызматкерлери бүгүнкү күндө выходной жок, майрам күндөрү да бардык күндөр иштеп жатышат. Жергиликтүү бийликтин бизге жардам берип жаткан өкүлдөрүнө да ыраазычылык билдирип кетким келет. Ошондой эле ишкерлерге кайрылып кетсек, ошолордон суранат элек. Бүгүнкү күндө пайда көрүү үчүн бааларды көтөрбөстөн элибизди ойлосупсок, бул азыркы келген илдеттин кесепеттеринен чыгып кетет. Рахмат, Жеңиш мырза. Урматтуу мекендештер, дагы бир рет кайталап кетким келет. Бүгүнкү сиздердин аманчылыгыңыздар үчүн арналган бир топ иш-чараларды туура түшүнүп, айрыкча биз тарабынан киргизген чектөөлөр. Экинчиден, коменданттык сааттын эрежесин сактоо, үчүнчүдөн сөз кылган санитардык эпидемиялык норманы сактап, мүмкүн болушунча коомдук жайга, көчөлөргө себепсиз, жүйөсүз чыкпастан
үйдө отуруштарды суранабыз. Себеби эң негизги тартип жана тазалык бар жерде сөз гана ийгилик да болот, аманчылык да болот деп эсептейм.